Ош шаарынын негизги көчөлөрүнүн тротуарларына, аялдамаларда жана мечиттин айланасына Франциянын президенти Эммануэль Макрондун жүзүнө буттун изи түшүлгөн сүрөттөр жабыштырылды. Бул дүйнө жүзүндөгү мусулмандардын Макронго каршы акция экени маалым. Каланын милициясы жагдай көзөмөлдө экендигин билдирди. Экстремисттикке шектелип каттоодо турган топтордун кыймылы текшерилип, акцияны уюштургандар изделип жатканы айтылды. Франциянын башчысы 16 октябрда Париждин аймагындагы тарых мугалиминин өлүмүнөн кийин карикатура сүрөттөр мындан арыда колдонула берерин белгилеген. Бул аракетке мусулман дүйнөсү, Туркия, Пакистан өңдүү өлкөлөрдүн лидерлери Макронго нааразычылык каттарды жиберген. Түрк лидери Эрдоган мусулман өлкөлөрүнө француз товарларына бойкот жарыялоону сунуштаган. Парижде тарых мугалими сөз эркиндиги боюнча сабакта студенттерге Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарыбыздын карикатуралык сүрөттөрүн көрсөткөндүгү үчүн жаш өспүрүм тарабынан муздалып кеткен. Бүгін жума күнгө карата эртең менен Ош шаарынын айрым жерлеринде жана мечиттерде Франциянын президенти Макронго карата каршы анын сүрөтүн келекелеген айрым бир сүрөттөрдүн жол бойлорунда жана мечиттерге киребиштирди жабыштырылган фактылары аныкталды. Бүгүнкү күндө башкармалыктын атайын кызматтары тарабынан бул сүрөттөрдү жабыштырган адамдардын өздүктөрүн аныктоо боюнча тиешелүү ыкчам иш аракеттер жүрүп жатат. Жалпысынан Ош шаарындагы абал диний экстремисттик кырдаал ички иштер органдарынын көзөмөлүндө шаардык башкармалыкта атайын тизмеде турган бардык жарандардын иш аракеттерин жана алардын жүргөн жерлерин биз тыгыз көзөмөлдөп турабыз. Бүгүн кандайдыр бир алар тарабынан диний экстремисттик багыттагы, диний фундаменталисттик багыттагы кандайдыр бир активдүү аракеттер байкалган жок.